Мен кыргызмын, кымыз ичип чоңойгон. Мен кыргызмын, кыргыз жерде ойгонгон. Манас батыр биз үчүн жок курганда. Мен кыргыз кызмын, элден солгон, эл тагдырын ойлогон. Саламатсыздарбы, урматтуу Батмабат YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу кыргызстандыктарым, амансыздарбы? Бүгүн 17 март 2022 жыл. Биз азыр Баткен шаарындагы Мурат Салихов көчөсүндөгү калктуу тейлөө борборунда турабыз. Азыркы учурда карапайым элди калктуу тейлөө борбору кандай тейлеп жатат? Бул жерге келгенибиздин себеби мага уурдалган телефонума чалган эле. Ошол аксакал кызым, ошол жердин кызматкерлери элдерге корс мамиле жасап жатат дегенден ошол аксакалдын суранычын четке какпастан келдим. Анда сиздер менен бирге күбө болобуз. Сиздер жакшысыздарбы? Макинет алыш кандай? Тейлөөсү жакшы элеби? Жакшыбы? Тейлөө начар болуп жатат, кызматкерлер мамиле кылып жатат, бир аксакал эле ата кайрылдым эле. Мен наргы уурдалган телефонума кайрылгам. Азыр номерин берейин десем, анда таппайм. Если сакталып калган болсо, милициялар уурдап алган. Алар эле Кудай теп салбаса, мен сизге номерин сүйлөшүп берем керек болсо, элдин көйгөйүнү кайрылуусуну четке какпай, өзүм дагы паспортум уурдалган, ошого документ тапшырганча тейлөө кандай болуп жатат? Бизде неме? Калктуу тейлөө борбору бирөө эле? Бирөө эле. Район боюнча. Анан бүт райондун ар бир айылдарында бизге келет. Бизге келет. Жарандардын туулгандан баштап каза болгонго чейин проблема ушул жерде. Ушул жерде. Действительно бизде мамлекеттик кызмат көрсөтүү түрү көп. Ошол даже паспорт жоголгон жоор өзүң айткандай. Бүт анан жакында өкмөт тарабынан делегирование боюнча чечилди. 1 марттан баштап ар бир райондо айыл өкмөттөр иштей баштады. Өздөрү иштей баштады. Өздөрү. Эми азыр обучение кылып, үйрөнүп иштейин баштап калышты. Бүгүнкү күндө Баткен районунда 7 айыл өкмөт уруксат берилген. Анан бир Самарканд деп коммунабыз бар. Самарканд зонанын паспортун алышат. Эми экен да мындай. Элде проблема көп экен да мындай. Керек, эскилер бар, ката жазылып калган. Бүт азыр бул АИС программалар бар да. Ошонун негизинде бар. Бир тамгада өтпөй калып атат. Ошону бүт оңдоо түзөтүү менен биз ошол кызматты көрсөтүп атабыз. Мен сизге суроом бар дейчи, кезек көрөт бизде. Анан сизге суроом бар да, элдин атынан, өзүнүн атынан. Өзүңүздөр турган здание мамлекеттик кайы же жеке менчикте? Арендадабыз. Арендада. Ичинде ажатканасы барбы? Кокус элдер ажатканага бара турган болсо, кайсыл жакка барат? Ичинде ажаткана сөзсүз болуш керек да. Ажаткана барбы ичинде? Сыртта эл үчүн жок ажаткана. Анан бул бизде сон деп аталат да. Калктуу тейлөө борбору. Калктуу тейлөө борборунун директору Акылбек Абдрахманов. Финхоз частында ошол жакта. Ошол жерде кызмат көрсөтөт. Ошол жерде да? Ошол ишиңиздерге келип. Анан баягы паспорт боюнча может бербөт. Өзүмдүкү уурдалган жок. Эми мен номеримди басынып кетишим керек да. Номерин басынып кетейин десем, паспорт сурап жатат. Мен досрочныйга тапшырышым керек. Паспортум бардык эле жерде керек болот. Жок, керек болот ошону баягы уурдалган деген. Бирөөлөрдүн колунда да. Милициялардын колунда, мен аны так билем. Анда акчалар менен. Эми керек десем, тыржыма өттү, бербеди, эми мен өзүм утере деп кайтып бересиз. Кийин ал паспорт берип калса, наркы жокко чыгат. Бизге тапшырасың. Ал үчүн свидетельство о рождении. Анан бике жөнүндө же семейный статус жөнүндө документ да. Рахмат.
Азыр калктуу тейлөө борборунун директору Абдрахман Акылбек Кыламитдинович. Мен сизге элдердин кайрылышы боюнча суроом бар эле. Мына калктуу тейлөө борборунун ичинде азыр жок дегенде бул жерде 50-60 адам бар да. Ошонун жок дегенде экөөсү туалетке чыккысы келип ажатканага сөзсүз. Өзү негизи эле ушул турган калктуу тейлөө борбору арендадабы же аренда? Кимдики бул? Бул кимдин? Бурканов Назар Ажи. Назар Ажинин атында. Ушунун ичинде калктуу тейлөө борборунда отургандан кийин туалет болуш керекпи же болбош керек? Туалет бар, сыртта. Ал өзүңүздөр үчүн. Жок, туалет курулган. Просто канализация кошулду эле, ошон үчүн жабык. Канча жыл болду ачканы? Бул ачылганга канча жыл болду? Мен келгениме 1 жыл болду. 1 жыл болду. Ошо курулуп даяр болгон кийин канализация кошулду экен. Кошулат. Азыр барып көрсөк болобу? Элдер үчүн болгону. Бирок эшик жок, жөнүндө сыртында көрөсүң. Макул көрөсүң. Жок, туалет курулган үчүн элдерге курулган деп ошондой. Ушул туалет бул туалет курулган элдерге деп, Элдерге курулган. Бирок зданянын ичинде эшиги жабык. Жок, Канча жыл болду курулганына? Мен билбейм канча жыл болду. Билбейсиз. Мен келгенде курулуп турган экен да. Келгениңизде курулуп турган, бирок ачыла элек. Ачыла элек, канализация кошулбайт. Сиздер канализация кошкула элдер талап кылып өтөт дедиңиздерби? Биз айтканбыз. Дагы эле аткарылуу элек. Сиздер мамлекет аренда төлөп жаткандан кийин алар ажатканасын иштеткенге милдеттүү, эл кыйналып алыстан келип, мисалы Биз айттык. Дары айыл өкмөтүнөн Зардалдан келгендер бар да. Келип эми обед ичип алып келгенден кийин туалет ажатканага чыккысы келет. Шаардын ичинде туалет жок, жакыныраак барып келейинби? Сиздер мэрияга айткансыздарбы? Качан? Биз аренданын нээсине айтканбыз. Аренданын несине айткансыздар? Каптырында кайрылгансыздарбы же өзү? Договордо барбыз. Договордо барбы? Договоруңуз бар дедиңиздерчи? Договор менен сакталган. Инфокомдо? Договордо көрсөттүм. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ушул жерде туалетке чыгам десеңиздер кайсыл жака барасыздар? Базар жака барасыздарбы? Туалет издеп таппайсыздар, Бир документ үчүн келесиздер? Туалет кечке отурат. Макул, бул жак эми адам көп, азыр база даны деп калган. Мурдагы каталарды булар оңдоп жатат. Өзү негизи мамлекет Баткен областынын ичинде бир калктуу тейлөө борбору жок, бул частный арендада отурат. Арендада отурат бул. Мамлекет буга акча төлөп атат. Арендада турганы. Сиздерди тейлегениге. Мамлекет төлөгөн жок. Анан ким төлөп атат? Бюджеттен төлөнбөйт. Бюджеттен төлөнбөйбү? Бюджеттен төлөнбөйт. Бюджеттин кудурети жетпейби Баткен областына калктуу тейлөө борборун курганга? Ушунча аренда частный бирөөгө төлөп атасыздар да. Инфоком бул ким? Айга жок дегенде 200 000 төлөйсүздөр да. Жок дегенде 200 000 төлөнөт. Примерно 100 000 деп коелу. Төлөнбөйт. Канча төлөнөт анда? Секретный болбосо. Ачык айтың. Мындай вопросторду эмнеге кайрыласың? Секретный болбосо канча төлөйсүздөр? Ошону мамлекетке Сен кайрылсаң жооп берер, ол иш эмеси жок, секрети жок. Бул договорду мен түзбөйм. Туалет сиздер үчүн курулуптур. Бирок ачыла элек экен, артында бар экен. Канализация жоктугуна байланыштуу ачыла элек, ошол мынау калктуу тейлөө борбору ушул жерге келгенден бери туалет курулуптур. Бирок ачыла элек, өздөрү үчүн иштеп атат экен. Калктуу тейлөөнүн кызматкерлери үчүн иштеп жатат. Эл кыйналып базарга барам деп азыр эле айттыңыздар. Сиз кайсыл жактан келдиңиз? Апкандан. Эмне документ боюнча келдиңиз? Базага азыр кирем. Саат канчада алдыңыз бул колонду?
бет капты тагынууну унутпаңыз дейт. Бет кап уже эмеге чыккан да. Азыр мен бул жактан сурайын, сааты жазылыптыр. 9-дан 49 өткөндө алыпсыз да? Азыр саат канча болду? Kechgacha o'tirib kira oldim. Kechga чейин o'tirib kira olmadingizmi? Boshqa topshirdim. Tualet жоқтығын айта аласызбы? Tualet жоқ deydi. Шаардын ичинде жок, жакшыраак жерде. Ошону сиз аксакал кайрылып кетсеңиз, ушул жетекчисине, Баткен областынын башчысына, мэриясына. Бул энди onu жокту айтпайбы. Ошону бала ыйлабаса сүт кайда дегенде, эл ыйлаш керек да, айтыш керек. Силерге окшогон жаштар жаш onu бизге айтса biz айтпайбыз. Сал жооп болот, эмне бар? Барып, ошо жок мектепке барабыз болсо, өтүгө чыгабыз. Алдагы 15 сом, же 10 сом. 10 сом төлөп. Башка дагы. Келгичеңиз очеретиңиз өтүп кетсе, башка талон аласызбы же ушул менен эле кайра аласызбы? Мен мына өтүп кетсе, киргизбейт да башка. Өтүп кетти. Бүт расмы. Рахмат, мен азыр телефонум, уздалган телефонумда бир аксакал кайрылганда, ушу капты тейлөө борбору кызматкерлери өтө орой мамиле жасайт деп сүрөтүнө чейин ошого элге болгон мамилени бир аз соңдоп, өздөрү алыстан келип, кыйналып, bir документ алыш үчүн 3 күн кечке отуруп очерет ала албадым дейт, документ ала албадым дейт. Макул азыр база ошондой болуп калган. Бирок 1 күн 2 күн өтө эле эмеде узак болуп келет. Тим более аткандан кийин 1 күндө бүтө турган нерсе 2 күн 3 күндө бүтө турат дейт. Мен айттым, мисалы талон боюнча суроода туалет жок ичинде. Мен талонум бар. Бирок мен ажатканага чыккым келди, баргым келди. Мен ичинде ажаткана жоктугуна байланыштуу базар жака өзүңүз билесиз, алыс. Ошол жака барып келгичем эми өтүп кетиптир, киргизбейт дейт. Ошого кандай жооп бересиз? Эмнеге туалет жоктугу өзүңүз өкүнөлүү? Siz düşündürmeniz siz keyin berip içine Жоқ, сиз талон боюнча жооп беришиңиз керек да. Талон берем. Ошо өтүп кетти да кайра кириш керек да. Бул туалет жокуна байланыштуу ал жака кетти. Жерде ичинде болсо го. Андан ичиндеги мен мисалы паспорт алуу үчүн кайра паспорттун басын арзетиш үчүн документке келдим ушул жерде. Анан талон алдым. Мисалы талон алып туруп менин ажатканага баргым келди. Ичинде жок, туурабы? Элдер үчүн туалет жок. Мен жакын жерге туалетке барыш үчүн 1 километр же 1,5 километрге туалетке барам. Туалетке барып келип мына талон алдым мисалы. Келсем талон 16 өтүп кетти. Кайра мен башка талон алам. Кандай жооп бере аласыз? Siz tuvaletke baracağınız Ооба. Мен 1,5 километр tuvalet meselesini birinçiden mi çeşmeyin? Жоқ, сиз талон боюнча эле. Өтүп кетти, мен туалетке барып келдичи. Кайра алып кечке дагы кетесиз. Мен эртең менен келген. Бул ака мына бул аксакал 8-ден 59 минут өткөндө келипти. Почти 9-да. 8'den 59 ötköndü 9'da. 1,5 saat. 1 saat 20 minut'a жетти. 1 saat 20 minutта очерет жетеді, да? Ого чейин мен ичим ооруп кетет, мен ден соолугум. Мисалы, өткөндө мен Facebook'ta прямой эфир алганмын. Бир эненин ичи өтүп кетиптир да, ушул жерде ажаткана таппайт. Жок, жалган десеңиз мен ошол энени дагы эмеп берем. Жок, мен улайча
элге ден соолугу. Кайра башка талон аласыз дедиңиз, рахмат. Мен сизге элдин атынан бир суроом бар. Мисалы эл отурганга скамейка бар. Обед учурунда сыртта чыгылат, ичи тазаланат. Обед учурунда сыртта чыккан учурда эл отурганга скамейкалары барбы? Эми кары картандан жаш балалар келсе, суранса биз алып чыгып Суранса. Эми Суран биз турбайлы алып чыксам болот. биз обедке кеткен убакта столду көтөрүп кетип калса, биз дагы материалдык жоопкерчилигибиз Ошол жерге бар. катытып, цементтеп койсо болобу? Эми бул зданиянын сырткы нерсеге биз жол бере албайбыз. Сырткыдагы Себеби ар бир ушул- курулуш мэриянын уруксаты менен курулат. Мэрия уруксат бербейби? Эми мэрияга биз эми арендага берген адамга айтабыз, мындай козирок кой бергиле, условия кылып бергиле деп айтабыз. Кече мен соокта келдим. Чулуңда бир кара дөбөдөн келди да, инвалид экен бечара. Таяк менен келди. Инвалидтер үчүн биринчи этажда атайын кабинет Атайын ачылган. кабинет бар, аны дагы мен суранып жатып киргиздим да. Мен обед учурунда келип Обед калдым. учурунда. Обед учурунда. Ошол обед учурунда ошол кабинетте стол болсо, ошол жер ачык койсо жакшы болот эле да. Эми бул мындай да, ошол күндөрү жамгыр жаады, улай болду. Санитардын нормаларга ылайыктуу жууп тазалашыбыз керек биз. Элдин мына коопсуздугу үчүн эле баягы оору сыркоодон музайра болот деп обед убагында тазалап эл дезинфекция кылабыз. өзү жамгырда калса кала берсин. Эми Обед биз учурунда сырттагы, эми жок, канча сырттагы күндөн бери нерсеге нөшөрлөп жамгыр жаап атат билесиз. Эми ошону биз күнүгө 2-3 жолдон тазалап турабыз да башка. Ошону ылайды. Эми эл отурса биз тазаланган мүмкүнчүлүгүбүз болбойт. Ошон үчүн эшикке чыгарып туруп анан тазалайбыз. Өзү негизи стол коюш керек. Сырткабы? Сыртка. Сыртка айтып коебуз, биз суранса алып чыгып беребиз. Анан эшикке коюп койгонго эгерде урдап кетсе биз материалдык жоопкерчилигибиз бар бизде. Мына жакында эле 2-3 ай мурда эле Баткен областынан Уйгар муктубы келди. Аткерим Карбекович. Ошого дагы айткансыздарбы, ушундай скамейка жок, эл кайрылган. Жок, биз баардык нерсе курулуш болобу, материалдык нерсе болобу бизде бухгалтер, биз жетекчилерге айтабыз. Биз жетекчилерге кат жазабыз. Жетекчилер анан арендага берген адам менен сүйлөшөт, договор түзүлөт. Анан бул арендага берген адам мэрияга карайт. Себеби сырттагы нерсе мэриянын уруксаты менен болот. Эми биз өзүбүзчө мындай өз билемдик Азыр мен сырттагы көрсөтөйүн сизге. Инвалидтер отуручу, инвалидтерди кабыл алуучу. Бул эми постоянно отурганга бизге мүмкүнчүлүгүбүз шарт жок да. Эми ар бир сотрудникти постоянно отурганга бизге мүмкүнчүлүк себеби жок. Эми залдагы адамдар көрсөң канча адам турат. Эгерде инвалид келип бизге айтса, бир сотрудникти түшүрүп бияктан кабыл алат. Талон берип аткан эле Жок, талон берилбей эле безошеттер жака киргизебиз сразу инвалид. Өзүңдөр чыгып айттырбай эле өзүңдөр чыгып Жок, ким инвалид, кимиси оорукчан, ошолорду карап ошону тейлешиңиз Эми сен өзүң күнөөлүп турасың го, мен келгенимден бери мен кабинетте отурбай атам. Кирип чыгып басып атам. Бирок мына элге деген отургучтардын түсүндү карасаң, Жок, бул элге деген отургучтар эмес. Бул иштеги отургучтар сынып калган. албайсыздар. Мына кимге Сондуктанга эми бул өзүң билесиң, материалдык ответственность деген нерсе бар, бул списание болуш керек. Эми өзү биз списание кыла элексиздер. эми кылабыз да. Списание кылып туруп ушул жерге хотя бы эл отура турган отургучтарды коюп койсоңуздар жакшы Жок, болот эле. бул эми обед убагында болгон эле суроо болуп атат да. Башка убакта күтүү залында ордуктар жетиштүү эле. Обедте бирок Обед убагында эми обед учурунда элдер бул жака чыгат да. Бул жакта күтүп отурат. эми эл каерде турса өзү билет да каерде. Жок, Эми жерде күтүү бул айта мынабу албайм. сомдун сырты да, сыртка сиздерге карайт. Жок, сыртыга биз жооп бере албайбыз. Себеби сырт бул муниципалдык мэриянын жери да. Ошондо мэрия күнөөлүүбү ушул Жок, мен скамейка мэрия куруп эч кимди койбогону? күнөөлүү деп айткан жокмун бу жерде. Бул эме уже жокко чыгарылды, алып коюңуздар. Алып коебуз. Жокко чыгарылды. Алып коебуз. Анан калктуу тейлөө борбору 9-дан 6-га чейин иштейт дейсиздер, э? Дем алыш күнү Шеби жекшен. суббота воскресенье. Сыны дем алыш. Өзү мен негизи элдин талабы боюнча ушул жерге скамейка курулуш керек. Менин оюм да ошондой. Эл кайсыл жакка отурат? Биз скамейкалар эмес, мындай козирок коюп, тосмо кылып, отургучтар коебуз деп биз айтылган. Кимге айтылган?
жетекчиге жетекчибизге айтылган. жетекчибиз тарабынан жетекчи тарабынан бул арендатор менен бул договор түзүлөт. аренда төлөп Анан жатасыз да. аренда төлөйбүз. Анан бул сырттагы пристройкага мэрияның уруксаты. Ар бир кыймыл аракет берди мэрияның уруксаты. Биз өз пристройка кыла албайбыз. Рахмат, işinizlerге келip. Азыр ушун менен кошо сиздерге бир чагылдырып кете турган нерсе ушул жолдун бузулганына 1,5 жыл, 2 жыл болду. Мен себеби ушул жерде бир партияда иштегенмин. Ушул жерден өткөндө суу чыгып турат эле, кечээ күнү суу чыгып турат эле, бүгүн жабып коюптур. Караңгы кечинде машина өтсө бул жерде билбейм. Же знак жок. Жол бузук деген знак коюш керек эки тарабына. Муну көрбөгөн айдоочулар машинасы техникасы өлөт. Ким жооп берет? Ушуну тартып. Документ ала албай. Үйümün документini өзüme өткөзүп атам. Күйөөм өтүп кеткен. 2009 чыгып кеткенimде. Мана яка берип койгон биттем булар тайли жок. Кимге берген? Азыр өзүм аты ар кимге туруп азыр көзөйөм, пенсияны чыккан ала албай жүрөм. Ала албай жүрөсүзбү? Албай жүрөм. Канча жылдан бери? Канча болду? Кайрылганыңызга? Ол кече февралда кайрылган мана немеге. Документтер азыр ана жакта УУДда турат немеси. Ошол УУДдан керек болсо мен буяка бериш керек. Жоголду деген анык. Шуну азыр бүгүн да жолу кайындап атам болду. Азыр бетте тургузуп койду чоң талага. Бул мен Ужуга эжемге турган элем да. Азыр 2 миңден кошулуп турмусун чек арага. Ала албай атам да. Мен чоң талайдан. Илабаң эне энелердин көз жашы. Азыр келдим ама жүрүктү турат. Азыр пособиясыны өткөзөйт. Азыр сиз ушул жашта башка бирөөнүн үйүндө турасыз. Сиңдиңиздин үйүндө турасыз. Өзүмдүн эле үйүндө жашап атам. Анан ошого документ кыбербейт. Документимди кыбербей атат да. Ким кылып бербей атат? Ким? Ошол мана УУДга жөнөттү мени буяктан. Ким жөнөттү? Ошо немелерде. Азыр документтерим немеде турат, Актоочу балада турат, бардыгы полный. Только эле жазып бербей атат да. Соттон сизге өткөзүш керек үйдү? Соттон. Жанагы катта соту керек бүгүн кирейин десем. Токтому чыкканбы сизге? Токтому чыкпайт атат, ана УУДдан керек. Закисиңиз барбы? Жоголуп кеткен, закиси бар. Жоголгондугу тууралуу эме барбы? Ошону таппай атам да, берип атабыз, чыкпай атат да. Ошого бүгүн да азыр барайын деп осаны жок күйөөңүз? 2009 чыкты. Издөөдө. Азыр берсем өлүк тирген дайын жок. Өлүк тирген дайын. Ошого сен өзүң кошулуп жүрбүдүга азыр. Мага бир жардам кылчык. Макул эне, макул. Чүчөйткө ям барайын. Макул эне, азыр мен сүйлөп коем анан, макул. Мына урматтуу Батмабат YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, өзүңүздөр менен бирге көп болдук. Калктуу Төйлө борборунда негизи бул арендада турат экен. Ичинде элдер үчүн ажатканасы жок. Сиздер менен бирге көп болдук. Ушул органды башчысы ким болсо дагы көңүл буруп, элдин көйгөйүн чечүүгө аракет кылсаңыздар жакшы болот эле. Эл үчүн бир аз болсо дагы иштеп коюңуздар.